Рахмат. Негизинен бул мыйзамдын мындай түбү жакшы да негизичи. Биз этникалык кыргыздарды бизге келгенде аябай уурда гражданство алышчы. Азыр миңдегендер келишип алып жашап бул жерде жүрүшөт, көп жылдан бери ала албай. Бул биринчиден. Келебиз дегендер канча? Башка кошуна өлкөлөрүбүздө биздин эле боордош ошол кыргыздарыбыз кыргыз деп жазылган эмес. Кыргыз деп жазылган эмес. Алар кантип тастыктайт? Ал жактан кагазын берсе, ага ошол мисалы үчүн Өзбекстанда миңдеген биздин боордошторубуз бар. Алар өзбек деп жазылган. Аны кантип ким тастыктайт? Мисалы үчүн да биз ошолорго карата мындай жеңил жолдорун издегенбиз. Бунун артында да башкалар пайдаланып кетиши мүмкүн деген ой болуп атышы мүмкүн да. Бирок биз бул мыйзамды башынан жакшылап жазып, сөзсүз буга кайрылып келишибиз керек да. Мына Россия СССРдин мезгилинде төрөлгөндөр, кайсыл өлкөдө болбосун, ошо СССРдин составында болгондорго келсеңер гражданство беребиз деп атат азыр. Ошондой мыйзам чыгарышты. Башка ошол 15 республиканын кимисинде болбогула, Союздун составындагылар келип Россиядан гражданствону ала бергиле деп атат. Ушундай жеңилдикте өздөрүнүн эмесин көбөйтүп, биз өзүбүздүн боордошторубуз бүт өлкөдө, бир эле Өзбекстанда эмес, Тажикстанда, Туркияда бар, Афганистанда бар, көп өлкөлөрдө бар да. Алардын өздөрү кыргызбыз деп турат, бирок документи жанагындай ошол өлкөнүн жараны болуп, ошол өлкөнүн улуту болуп калган. Биз буларды эмне кылышыбыз керек? Ушул боюнча биз ойлонушубуз керек да. Мына бул жерде колдон келишинче жеңилдетилип жазылган мыйзам, мен бул жерде каршы пикир жөндөн жөн болбосо керек, бул негиздер менен кайтса керек. Бирок буну биз кайрадан карап чыгышыбыз керек да. Ооба, туура. Ошо сиз айтып аткан маселени мен да ошол баяндамада айтып кеттим. Ошол именно ошол тастыктоочу ошо документтерди дагы бир сыра карап чыккыла деп ошол атайын кайра кайтарылган да. Ошо сиз айткандай эле бөлөк өлкөлөрдө паспорттарында улуту жөнүндө көп өлкөлөр жазылбайт да. Мыйзамда жазылып калган ошол биздин посольстводан же болбосо дипломатиялык бир эмелерден тастыктап кыргыз деп айтып эметип берсе, анда кабыл ала берсе боло берет дегенде, бирок ошону дагы бир тастыктап дагы көрсөтүлө деген. Алар тастыктай албаса, биз бияктан тастыктай албасак, аны бизге ким тастыктап берет? Эми ошону чогуу эме бул азыр сиздерде бир обоснование болуш керек эле деп. Мондой экен, мындай жол бар эле. Азыр эми иштелип, жаңы иштелип чыгып атабыз. Эми ошону эки моментти айтып кеттим өзүмдүн баяндамамда. Ошол эки моментти биз карап чыгышыбыз керек да. Рахмат. Сөз Алмаз Айылчиевичте. Урматтуу Медер Конучевич, урматтуу Бакыт Эргешевич, Алтынбек Турдубаевич, сизге маалым болгондой, негизи мыйзам биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык президентибиздин каршы пикири болгондо эки түрлүү каршы пикир болушу мүмкүн. Биринчи учурда эгерде толугу менен президент мыйзамга каршы болсо, анда максатка ылайыксыз деп толугу менен кайтарат. Эгерде президентибиз мыйзамдын баарына эмес, кээ бир жоболоруна эле каршы болсо, анда сиз айтылгандай жана макулдашуу топ түзүү боюнча иштеп чыгуу боюнча кайтарат да депутат. Анан азыркы учурда каралып жаткан мыйзам президентибиздин каршы пикиринде жазылган, баяндамачы айтып берди болуш керек. Ошону жанагы президентибиз максатка ылайыксыз деп кайтарып атат. Мен ойлойм, сиз айткан толугу менен. Анан мен ойлойм, сиз айткандай эле маселелер жүйөлүү, аны азыр айтылып атпайбы, жаңы мыйзам долбоор иштеп атканда сиз менен кеңешип чогуу иштеп чыгыш керек деп ойлойм, жаңы мыйзам долбоордо. Марлен Абдрахманович. Эми мындай да, жана коллегалар айтып кеткендей, мыйзам өзү негизи өтө жакшы, керек мыйзам эле да.
Анан бул президентке деле возражениени даярдаганда министрлик, анан аппарат президента, администрация президента даярдайт да. Мына ушуну доработать деп эле чыгарсаңар болбой беле? Неужели вот все статьи вот все плохие, да? Вот невозможно будет всех принять дегендей. Сунушуңузду Бакыт Эргешевич, анан Алтын Сулайманович. Урматтуу коллегалар, урматтуу докладчик, урматтуу президент өкүлүсүзбү? Өкүлчүлүктүн эксперти. Президент жана Камин өкүлчүлүгүнүн эксперти. Мындай да. Бүгүнкү күндө сиздер жакшы билесиздер, саясат менен экономика бирдей жүрөт. Бул азыркы учурда биз саясат жүргүзүп атабыз, бул мыйзам менен. Биз ушул боордош биздин туугандарыбызды кантип биз бул жака алып келебиз, ушул аларга жарандыгын беребиз деп турабы. Биз азыр ойлонуп атабыз, ушул жарандыгын жеңил бир жол менен ушуларга бир тастыктоо документтерди берелик, паспорттарды берелик, жарандыгын берелик деп ойлонуп атабыз да. Экономикада сиздер жакшы билесиздер, инвестор келип атканда бир мамлекетке 4 нерсени карайт. Биринчи 4 нерсени карайт. Биринчи бул параметрди карайт, бул элдин санын карайт. Элдин санын карайт. Ошондуктан сиздер дагы азыркы мен сунуш берем. Ошондуктан сиздер дагы бул тоскоолдук кылбай, ошол жактан келем деген жандарга жеңил жолдорун берип, көрсөтүп, мыйзамдаштырып дегендейчи, биз дагы өзүбүздүн элибизди дагы көбөйтүш керекпиз. Анткени бул экономикага дагы мындай чоң таасири бар да. Мен сунушум комитеттин атынан 1 ай ичинде ушул Министерство юстиция ушул биздин чечимибизге киргизип коелук. 1 айдын ичинде ушул мыйзамдарды иштеп чыгып, 1 айдын ичинде бизге парламентке алып келсин. Макулбу? Ошондо биз мында конкреттүү түрдө, хорошо, азыр толугу менен каршы пикир келип атат, эми ал жерде 3 жолу бар өзү негизи. Бирок ушул 1 айдын ичинде аны алып келип берсин дагы, биз ушуну баарын жакшынакай карап чыгайлы. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, бул аябай ойлоно турган маселе. Өнүккөн өлкөлөрдө жанагы бизнес багытында кайсы бир көлөмдө акча киргизсе, сразу колуна паспорт берет. Түркияда $250,000 азыр. Америка $500,000. А Россия СССРдин паспортуң барбы, болду, келип гражданство ала бер деп атат да. А биз өзүбүздүн боордоштор, мисалы үчүн үркүндө кеткендер, алар күнөөлүү эмес да. Ошол мезгилде ошого жан сактайбыз деп кетишкен. Афганистанга кеткендер, а Өзбекстандагылар, алар ошол маалда географический ошол жерде төрөлүп ошол жерде өсүп калышкан. Ушун Туркияга кеткендер, булар мындай биздин боордоштор миллион. Алардын көпчүлүгү келгиси келип атат. Бирок биз жеңилдеткендин ордуна оорлотобуз дайымачы. Кантип киргизбей коюунун жолун издегендей болобуз да, алардын түшүнүгүндө. Чындап эле ыйлашат. Келишип алган 1000 деген биздин боордоштор мына чүйгө жайланышкан документи жок ошолордунчу. Жылдап. Бул аз биз өкмөткө тапшырсак, ушул бойдон дагы калат. Урматтуу коллегалар, давайте ушул фракция комитет мүчөлөрү мыйзамды иштеп чыгалы, өкмөт менен чогуу иштейли. Мен ошого өзүм азыр сиздер менен киришейин деп атам, ошого автор болуп, соавтор болуп, ушул мыйзамды чогуу иштеп чыгышыбыз керек. Кандайдыр бир жол таап беришибиз керек. Келем дегендер, биз кетиргенге устабыз да. Күндө 5 самолет кетип атат да Россияга. Күндө 5 самолетту даярдап коебуз, учура беребиз. Гражданство бизден чыгабыз десе өтө жеңил. Биз кандайдыр бир азайгандын жолун издеп аткандай сезилет да. Келем деген аябай кыйын. Өзүбүздүн боордошторго. Шунун үстүндө Медер Кубанович
ойлонуп жеңил жолдорун ошол эле мезгилде азыр мына мыйзамга артында бир ойлонуу болду да башка бир эмелер пайдаланып кетпесин депчи. Ошондой пайдаланбай турган жеңил бир жолду издеп биз оңой жарандык алышка биздин боордошторго шарт түзүшүбүз керек. Рахмат. Рахмат, Нурбек Нурбекович.